мен дагы эл катары кайрылууну туура көрдүм. Мына азыркы мезгилде жаңылыктардан интернет айнымында сөз болуп аткан Матраимовдор жөнүндө бүткүл дүйнө жүзү ошону менен Кыргызстанда чоң маселе болуп атат. Булардын Райымбек Матраимов канча жылдан бери өзүнүн командасы менен клан болуп алып, Кыргызстандын бюджетке чөп аткан акчаларды жеп ичип, только өздөрүнүн пайдасына пайдаланган. Анан эми урматтуу Камчыбек Кыдыршайыч, Садыр Нуркожоевич, сиздер ушул бийлик алмашкан күнү 2020-жылдары сөз бериңиздер эле элге. Биз Кудай кааласа иштеп калсак, бийликке келип калсак, коррупцияны түп табыны менен жок кылабыз, күрөшөбүз, мамлекетти урдагандар баары камалат деп сөз бериңиздер эле. Кудайым күч кубат берип, мына акыркы мезгилде бүтүн урдагандар камалып, мамлекетке төгүп атат. Сөзүңүздөргө турдуңуздар. Рахмат. Кыргыз эли сиздер менен. Ошо менен биргеликте Матраимовдун бир тууган агасы Искендер Матраимов жогорку кеңеште отурат. Жогорку кеңешке барып алып, ишинен кыянат менен пайдаланып, өзүнүн бир тууган инисин калкалап келет. Ошол дагы тезинен мандатын тапшырып кетишини эл катары суранып калабыз жана талап кылабыз. Мындай мамлекетке зыян келтиргендер биздин мамлекетте 1 мүнөт дагы иштебеш керек. Ишиңиздерге ийгилик, оорубаңыздар, тынч болуңуздар. Эли жерибизде токчулук, тынччылык болсун. Кудай кааласа өнүккөн мамлекеттердин катарына кошулат деген чоң үмүттөбүз. Көп салым кошуп, ишиңиздердин жыйынтыгы чыгып, армияны оңдодуңуздар, медицинаны оңдодуңуздар, бүтүн баардыгы оңдолуп, Кудай кааласа жакшы самалыктар болуп атат. Аман болуңуздар. Урматтуу кыргыз элим, бүгүн өлкөбүздө коррупцияга каршы күрөш жүрүүнүн негизинде билесиздер, Райым Матраимовдордун миллиондогон акчаларды мыйзамсыз иштери ачыкталган үчүн мамлекеттик казынага буга чейин төккөндүгүн билебиз. Ал эми бажы кызматында иштеп, бүгүнкү күндө мыйзамсыз байыган байлыктары мына соц тармактарда ачыкталып, сот тарабынан камакка салынып, президентибиздин саясаты негизинде конфискация болуп атса, ал эми бир тууган Райым Матраимовдун агасы бүгүнкү күндө дагы эле мыйзам чыгаруу бутагында Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинде депутаттык мандатын бекем кармап, уялбастан дагы эле отурат. Мен ойлойм, эгерде Кыргыздын чыныгы атуулуу болсо, намысу болсо, ушул Искендер Матраимов Кыргыз элинен кечирим сурап, чак мандатын тапшырып кетиш керек эле. Ал эми Искендер Матраимов инисинин мыйзамсыз иштери боюнча уялбастан дагы эле отурат. Мен талап кылам, Искендер Матраимов мандатын тапшырып кетсин кызматынан. Мына ушуга окшогон жемкорлордун айынан канчалаган энелер чет өлкөлөргө чыгып, кичинекей бөбөктөрүн таштап, аргасыздан үй бүлө бакканы, жан бакканы талалап чет өлкөлөргө чыгып, мигранттарыбыз көбөйүп, канчалаган маселелер жаралып келет. Ал эми жемкорлор мына бүгүнкү күндө дагы эле жогорку кеңеште тайраңдап мыйзам чыгарып жогорку кеңеште отурат. Дүйнөдөгү эң жакыр мамлекеттердин катарына кошулганга мына ушуга окшогон аждар жемкорлордун таасиринин айынан ушундай кырдаалга кептелип отурабыз. Искендер Матраимов мандатын тапшырып кетсин, мен талап кылам.